ар тармактуу өндүрүштүк интеграцияны Казакстанда таандоо. Анын мүнөздүү багыты мейкиндикти өнүктүрүү ченемдери Single Market көрсөтүүсүндө. Казакстандын региондору рейтингде кимдер бар? Жибек жолундагы мамлекеттер үчүн санариптик платформа. Жеңил өнөр жайды кантип колдоого алуу керек? Саламатсыздарбы? Сиздер менен Еркебулан Бекмухамбет. Азыр Single Market программасын көрүп жатасыздар. Казакстандын экономикасынын келечеги түздөн-түз аймактардын дараметине байланышкан. Анткени алардын өнүгүү деңгээли инвестиция тартууга көз каранды. Бизнесмендердин ичинен кандай ишкер туруктуу эмес регионго капиталын салгысы келсин? Курсив Research талдоочулары Казакстандын аймактарынын рейтингин түздү. Ал экономика, бизнес климат жана социалдык байгерчилик көз карашынан маанилүү делген базалык индикаторлор боюнча балдык тутумдун негизинде курулган. Сөз биздин серепчи Александр Галиевде. Александру Галиеву. Ошентип, Курсив Research рейтинги түзүлүп жаткан учурда ага 16 регион кирген. Анда 14 облус жана республикалык маанидеги 2 шаар бар. Аларга 3 негизги деңгээл көз карашы менен региондорго мүнөздөмө бере турган 3 индикатор боюнча баа берүү жүргүзүлдү. Финансово-экономическое состояние. Каржылык экономикалык абал. Анын индикаторлорун карап көрөбүз. Бюджетке салыктык түшүүлөр. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Алматы эң көп салык 1 триллион 77 миллиард теңге чогулткан. Бул жалпы республика боюнча чогулган салыктын 4/1 бөлүгү. Экинчи орунда Атырау облусу турат. Ал аймак Казакстандын бюджетине 1 триллион теңгеден ашык салык түшүргөн. Үчүнчү орунга Астана илинде. Борбор кала өлкө бюджетине 990 миллиард теңге кошулды. 90 миллиардов тенге. Аймактык дөң өнүм же анын жан башына бөлүштүрүлүшү индикатору боюнча дагы региондор ушундай иретте жайгашты. Биринчи орунду Атырау облусу ээледи, экинчи орунду Алматы шаары алды, үчүнчү орунга Астана жетишти. Позиции Астана. Улуттук фондко салыктык которуулар. Бул көрсөткүч боюнча Атырау облусу алдыдагы аймак 1 триллион 15 миллиард теңге которду. Андан кийин Мангистау облусу 388 миллиард теңге жөнөткөн. Үчүнчү орунга Батыш Казакстан облусу жетишти. Ал аймак 269 миллиард 3 миллион теңге которду. Башкача айтканда, улуттук фондко каражатты баарынан көп чийки мунай жана газ өндүргөн аймактардан которушат. Жалпысынан каржылык экономикалык абал деңгээли боюнча Атырау облусу алдыда бара жатат. Перейдем к уровню деловой. Анда ишкердик климат жана анын индикаторлору деңгээлине өтөбүз. Чакан жана орто бизнес субъектилеринин саны. Алар баарынан Түштүк Казакстан облусунда көп. Ал жакта 180 миң субъект бар. 172 миң 63 субъект экинчи орунда Алматы шаары турат. Үчүнчү орунда Алматы облусу. Мында чакан жана орто бизнес субъектилеринин саны 110 миң 81 жетет. Объем производства. Өндүрүш көлөмү. Бул көрсөткүч боюнча өнөр жайлуу аймактар алдыда. Биринчи орунда Атырау облусу, Мангыстау экинчи орунда, Караганды облусу үчүнчү орунда турат. Область. Негизги капиталга инвестиция эң чоң көлөм Атырау облусуна тартылган. Анын көлөмү 2 триллион 46 миллиард теңгеге барабар. Андан кийин Астана турат. Казакстан борборунун негизги капиталына салынган инвестиция сумма 944 миллиард 65 миллион теңгени түзөт. Үчүнчү орунда турган Алматы 639 миллиард 92 миллион теңге инвестиция тартылган. Чекене соода. Бул көрсөткүч боюнча Алматы шаары алдыда. Анын үлүшү жалпы республикалык көлөмдүн 30% түзөт. Экинчи орунда 11,7% менен Астана турат. Үчүнчү орунда Чыгыш Казакстан облусу 9,4% келе жатат. 0,4%. Ошентип акыркысы социалдык байгерчилик, ал деңгээлде калктын өсүшү, орточо айлык жана жакырчылык деңгээли сыяктуу көрсөткүчтөр аныктайт. Бул жагынан балл көрсөткүчү боюнча Астана шаары биринчи орунда турат. Эми рейтингдин бардык индикаторлорун эске алуу менен жыйынтык чыгарабыз. Курсив Research эксперттеринин пикири боюнча Казакстандын региондорунун тизмеси Атырау облусу баштайт. Экинчи орунга Алматы, үчүнчү орунга Астана жетишти. И завершение обзора перспектив. Соңунда келечекке сереп салабыз. Кийинки жолу рейтингде оңдоолор киргизилет. Түштүк Казакстан облусу, Түркестан облусу деп өзгөрүлөт. Ал эми Чымкент республикалык деңгээлдеги шаар деген жаңы макам менен өз алдынча аймак катары кошулат. Бүгүнкүгө менде болгону ушул. Сиздер менен Александр Галиев болду.
Экспортный потенциал шелкового пути имеет для Жибек жолунун экспорттук даремети Казакстан үчүн зор мааниге ээ. Аны натыйжалуу пайдалануу үчүн биздин республика транзиттик мамлекет катары логистикадан тартып, санариптик чечимдерге чейинки бардык инструменттер комплексин пайдаланат. Айтмакчы, санариптик Казакстан улуттук программасынын негизги бөлүкчүлөрүнүн бири жибек жолун санариптештирүү деп аталат. Биз жибек жолунда жайгашкан мамлекеттер ортосундагы сооданы жакшыртууга салым кошо турган Зудель платформасы жөнүндө айтып берүүнү улантабыз. будет оптимизация торговли между странами, которые находятся на шелковом пути. Саламатсызбы, Кухой мырза? Кезектеги баарлаш үчүн убакыт тапканыңызга рахмат айтабыз. Көпчүлүк казакстандык ишканалар үчүн экспорттук рыноктон орун табуу олуттуу маселе. Ошондуктан бүгүн сиз менен Зудел онлайн соода платформасынын географиясы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөшкүбүз келет. All these countries, that on the Silk Road countries, they are interested on what we are doing. Жибек жолундагы бардык мамлекеттер кызыгуусун билдирүүдө. Кытайлар дагы кызыгат. Анткени алар бара элек жерге рынок ачып беребиз. Алар онлайн соода жүргүзүүгө боло турган V2C рыногун жөнгө салышты. Аларда V2C рыногу дагы эле өнүгө элек, бирок аны колго алууну каалашат. Орусиялыктарга дагы кызыктуубуз, анткени аларда онлайн компания жок. Ошол эле учурда алар дагы өз өнүмүн экспорттоону каалашат. Анан дагы экспортерлорго караганда сатып алуучулар көп региондор бар. Бирок алар бүгүн импортер болгонду гана каалашат. Биз Ливандын экономика министри менен жолуктук. Жана ал бизди бардык ливандык компаниялар үчүн e-commerce, V2V, V2C рыноктарын өнүктүрүү боюнча өкмөттүн расмий өнөктөшү деп жарыялады. For the development of e-commerce of B2B and B2C for all the companies in Lebanon. Well, what is the significance? Зудель Борбордук Азия региону жана Евразия экономикалык аймагына кирген мамлекеттер үчүн кандай мааниге? To help them to step by step to go on export. Биз аларга экспортту өздөштүрүүгө кадам артынан кадам аркылуу жардам беребиз. Мисалы, көпчүлүк казакстандык компаниялар англисче сүйлөшпөйт. Бирок эгер сиз өнүмүңүздү башка региондорго саткыңыз келсе, анда сиздерге англисче сүйлөшүү жүргүзүүгө туура келет. Сиз интернет ресурска муктаж болосуз. Сизге өз өлкөңүздөн тышкары сүйлөшүү тажрыйбасы керек. To communicate outside. Өзүңүздөрдүн кардалар үчүн дагы бир платформаны ишке киргиздиңиздер. Анын Зодель аянтчасынан эмне айырмасы бар? Zoodmall is a B2C cross-border, means that how make the way that exchange between the company, the countries on the consumer side. Бул керектөөчүлөр деңгээлиндеги мамлекеттер аралык товар алмашууну жакшыртууга арналган V2C транс чек аралык соода платформасы. Zoodmall бул бир нече миллиарддаган компаниялар үчүн чечим. Ал эми Зудел бир нече компанияга жардам берет. And I was there 1 year ago, and I have the opportunity to go to Shenzhen. Shenzhen is the place that most of the biggest marketplaces worldwide, they are working from there. And I was surprised because they are selling for few $1 trillion per year parcel to the consumer. Бизге идея Кытайдан келди. Анткени Шанхайда биздин кеңсе бар. Мен ал жака 1 жыл мурда баргам. Жана Шэньчжэнге дагы барууга мүмкүнчүлүк болду. Шэньчжэн дүйнөдөгү эң ири рыноктардын бири. Мен ал жактан жылына $3 миллион товарды фабрикадан керектөөчүгө чейин жөнөтмө менен сатаары таң калдырды. Бул абдан сонун. Анткени бир нече жыл мурда кытайлык фабрикалар көйгөйгө кабылышкан жана бизнес төмөндөп кеткен. Ошондо өкмөт ишканаларга экспортко жардам берүүнү чечкен. V2V деңгээлинде бизнес төмөн түшүп кеткен. Тагыраак айтканда, көпчүлүк фабрикалар өз дараметин толук колдон алышкан эмес. Ошондо фабрикалар товарды бүң сатуунун ордуна бирден сатууну чечет. 2017-жылы Кытайдан Орусияга 400 миллион жөнөтмө берилген. Ар биринде баасы $20 аз өнүм болгон. Орусиялыктар ар бир айдын 14-нөн 21-ине чейин Кытай фабрикасында жасалган кайсыл бир өнүмдөрдү күтүшөт. Бул транс чек аралык e-commerce деп аталат. Анан бул кызыктуу иш. Качан сиздер товарды бирден сатканда, бул экспорттор жана өндүрүүчү үчүн дагы жеңил болот. Сизге 2000 даана өнүм сатууда көптөгөн администрациялык иштерди бүтүрүү керек болот. Баажы чыгымдарын төлөш керек, лицензия керек, кайра товар жөнөтүүнү билүү зарыл. When you're sending one product, okay, is easier for the exporter, for the producers. When you're selling 2,000 products, you need to have a lot of administration job. You need to have custom duties, you need to have a paper, you need to have a license, you need to have how you want to send the product because it's more complex. Are there any restrictions on the scope? Бүгүнкү күнү кайсы өлкөлөр Zoodmall аянтчасын колдонуп жатат? Ушул аянтчада иштеген бизнесмендер эмне табат? Yes, give the examples, please. I have a lot of people that are in the village.
And they are a handicraft job. Зуд молго азыр 8 мамлекет катышууда. Биз Иран, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Ливан, Ирак жана Афганистанда жигердүү иштеп баштадык. Биздин тиркеменин мааниси эмнеде? Өндүрүүчү биздин Казакстандагы платформага келет жана дароо эле 7 өлкөдөгү дистрибьютордук тармакка кошула алат. Экинчиси, эгер өнүм боюнча баары жайында болсо, анын лицензиясы бар болсо, ал товарлар дүйнөнүн ири соода аянтында пайда болот. Мисалы, eBay аянтында. Is done by all people. Өндүрүшчү атында жана анын өндүрүү ыкмалары боюнча кандайдыр бир чектөө барбы? Сиздерде өз өнүмүн сатып жаткандарга өзгөчө сунуштар каралганбы? Мисал келтирип бериңизчи. The people that are in the cities. And if they are not online, they are not digital, no one in the big city they know. Айылдарда өз өнүмүн колго алган адамдар бар. Алар аны сатууну каалайт, бирок аларман жок. Өкмөт бизге 500 фотограф жалдоого каржылык колдоо берди. Бул долбоор кийинки айда башталат. Биз бул өлкөлөрдүн почта кызматы менен бирге айылдарга жөнөйбүз. Анда колго алган буюмдарды сүрөткө тартабыз жана онлайн түрдө чыгарабыз. Бизде алар үчүн эки рынок бар. Биринчиси жергиликтүү рынок. Анткени айылдардан шаарга чыга алышпайт. Эгер онлайн жок болсо, шаардан алар жөнүндө эч ким билбейт. Эгер интернетке чыкса, анда алардын товарына кардар табылышы мүмкүн. Бул жакшы бизнес. Анткени барган сайын улам көп адамдар экологиялык таза өнүм сатып алгысы келет. Сатуучу үчүн бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Анткени биздин кызмат арзан турат. Биз сатуудан гана комиссия алабыз. Бир аз эле комиссия. Бул сонун. Анткени эч ким айылга бир колонөрчү үйүндө жасап жаткан өнүмдү тартууга барбайт. Бул региондун экономикасына жана экспортко жардам берет. Мына ушуну Кытайда түшүнүштү. Алар бир нече жыл мурда жеткирүү акысын төмөндөттү. The only thing that he needs to do with the technology of the Zood mold that we give to him is to be able to open his app. Сатуучулар өз товарын сатыш үчүн супер эксперт болбош керек. Алар болгону Zood mold санариптик форматын алкагында эки гана нерсе кылат. Этикетка чыгаруу жана жөнөтмөнү пластик пакетке салып поштага жөнөтүү. Башка эч нерсе кылыштын кереги жок. 2 жылдан кийин 2020-жылы V2S транс чек аралык платформа алкагында $3,5 триллион айланат деген божомол бар. Бул баасы $20 төмөнкү өнүмдү сатып алган АКШдагы кардар аны 2 жума аралыгында ушул жерден күтөт дегенди билдирет. Казакстандык компаниялар дагы ушул мүмкүнчүлүктү колдонушу керек. Биз бул жерде жардам берүү үчүн жүрөбүз. The cross border means a customer that is in US that they buy a small product at less than $20 and is wait for 2 weeks to receive it. It's already there. That means that an or Kazakh company need to use this opportunity and go inside. And we are here to help them. Mr. Hoy. Кухой мырза, кызыктуу маегиңиз, айдалуу маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Сиз казакстандык ишкерлерге сунуштаган онлайн аянтчанын ишин бардык катышуучуларына, долбоорду уюштуруучуларга, керектөөчүлөргө абдан натыйжалуу болот жана пайда алып келет деп ишенем. Легкая промышленность – это отрасль экономики, несмотря на определение... Жеңил өнөр жайы, экономиканын бул тармагы жеңил деген аталганына карабай, өлкө экономикасына олуттуу салым кошууга жана салмактуу тармак катары чыгууга жөндөмдү. Мындай мүмкүнчүлүктү бүгүн Түркия менен Кытайдын профилдик өндүрүшү көрсөтүүдө. Ал эми Казакстандын жеңил өнөр жай ишканаларына ушундай иш алып барууга эмне тоскоолдук кылып жатат? Бир катар көйгөйлөрдү талдап, өзүнчө долбоорлордун тажрыйбасын карап көргөн Мария Кузнецова ушул суроого жооп издеген. Казакстандын көптөгөн тигүү ишканаларынын алдында турган маанилүү маселе бул материалдык техникалык базаны жаңыртуу. Көпчүлүк профилдик фабрикалар тилекке каршы эскирген жабдууларда иштеп жатат. Мында сөз бир гана тигүү машиналар эмес, бүгүнкү күнү массалык өнүм чыгарууга өтө зарыл бычуу комплекстери жөнүндө дагы болуп жатат. Ошол эле учурда жалпы өндүрүштүн 95% чакан жана орто бизнес жаатына таандык. Малые и средние фирмы, которые не могут... Чакан жана орто фирмалар өздөрүнө кымбат турган заманбап жабдууларда 3D модельдөө, 3D сканерлөө жана бычуу комплекстерин сатып ала алышпайт. Сканирование и расходный комплекс. Тигүү өндүрүшүндөгү жаңылоону натыйжалуу жүргүзүү үчүн Дүйнөлүк банк Казакстанда инновациялык өнүмдөргө түрткү берүү деп аталган долбоорду жүзөгө ашырууда. Анын негизги максаты тармактык консорциум түзүү. Бул бирикменин негизги катышуучулары өндүрүш жана соода ишканалары, инновациялык компаниялар, илим изилдөө бөлүмдөрү. Гранттын суммасы 650 миллион теңге. Анын негизги үлүшү консорциумга кирген бардык ишканалар пайдалана ала турган жогорку технологиялуу жабдууларды сатып алууга жумшалат. Башка бөлүгү инновациялык долбоорлорго жумшалат.
нанотехнологии, новый материал, в том числе специальные. Нанотехнология, анын ичинде атайын касиетке жаңы материалдар. Булар отко, бышырууга туруктуу жана башка атайын касиеттерге материал түзүүгө жаңы кошумча. Бул тигүү роботунун иши. Кичи механизация каражаты аркылуу автоматташкан тутумду пайдалануу боюнча жаңы технология. Бул заманбап компьютердик тутумдарды колдонуу менен түзүү жана моделдөөнүн жаңы усулдары. Методы конструирования, моделирования с использованием, скажем, вот современных компьютерных систем. Казакстандын тигүү өндүрүшүн ички жана тышкы рынокто атаандаштык жаратуусуна тоскоолдук кыла турган дагы бир көйгөй бул бренд менен иштеп чыгуу, аны рынокко алып чыгууга байланышкан. Чакан жана орто бизнести колдоо программасынын алкагында Европа банкы бүгүнкү күнү республиканын тигүү ишканаларына жана консалтинг кызматын көрсөтүүдө. Мында жардамдын эки түрүн белгилөөгө болот. Алардын бири кеңеш берүүгө негизделген. Вместе с компаниями Европейский банк прорабатывает нужды компании. Европа банкы компаниялар менен бирге алардын муктаждыгын изилдеп чыгат. Анткени ар бир компанияда өсүү жана сапаттык деңгээлге чыгууну талап кылган ар башка багыттар бар. Анан биз кандай кеңешчилерди тартуу керектигин биргеликте чечебиз. Европа банкы ал кеңешчилерге кеткен чыгымдын 50% жабат. Затрат на этих консультантов. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы экинчи колдоосунун алкагында республикада иштеп жаткан бир кыйла натыйжалуу иштеп жаткан бизнесмендерди тартат. Алар маркетинг, бренд түзүү, технологияны өздөштүрүү, бухгалтердик эсеп жана аудит жаатында автоматташкан тутумду ишке киргизүү маселелери боюнча тажрыйбаларын бөлүшөт. Мы собираем самых успешных. Биз Казакстандагы эң алдыңкы ишкерлерди чогултабыз. Аларды ишкер деп дагы айтыш болбойт. Алар чоң бизнесмендер. Алар ментали программасы боюнча ушул ишкерлер менен иштешет, тажрыйбаларын бөлүшүп, өнүгүүгө жардам беришет. По программе менторинга, помогая этим предпринимателям. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы аккредитация кылган кеңешчилердин катарында ийгиликтүү дизайнер, өздүк мода маркасынын автору Аяжан Жаксыбай бар. Аяжан 2014-жылы Казакстан бренд инкубация бизнес акселерациясын негиздеген. Бул инкубатордун катышуучулары 6-8 ай аралыгында эл аралык стандартка ылайык коллекция иштеп чыгуу боюнча тажрыйба алат. Идеядан тартып өнүмдүү сатып өткөрүүгө чейин окушат. Я как раз работаю над продуктом и над брендом. Мен азыр өнүмдүн, брендтин үстүндө иштеп жатам. Бул экспорттук натыйжалуулукту 2 эсе жогорулатат. Анан ушул демилгени Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы колдоону чечти. Анткени алар биздин рынок чакандыгын, биздин мода индустриясынын келечеги чет өлкөгө сатууда, экспорттук келишимдерде экенин жакшы билишет. В зарубежных продажах, в экспортных контрактах. Бир кыйла кызыктуу дизайнердик топтомдор Италиянын Милан шаарындагы White Milano салонуна дүйнөлүк мода борборуна көргөзмөгө коюуга тандалып алынат. Бул V2V форматындагы өзүнчө бир глобалдык фэнштекче болуп калат. Мында профилдик рынокто иштеген тажрыйбалуу адистер, өндүрүшчүлөр, байерлер, дүң сатып алуучулар, мультибренд бутик өкүлдөрү, шоурум директорлору, маркетологдор, дүйнө жүзүнөн келген инвесторлор жолугушат. Ошондуктан White Milano'га катышуу үчүн дизайнерлер абдан кылдаттандылат. Во-первых, там должна быть оригинальная идея, какой-то необычный концепт. Биринчиден анда оригинал идея, өзгөчө концепт болууга тийиш. Экинчиден мода бүгүнкү күндүн талабына ылайык болушу керек. Башкача айтканда, керектөөсү улам өсүп, талабы жогорулап жаткан заманбап кардарга керек болушу зарыл. Үчүнчүдөн топтом абдан кесипкөй жогорку деңгээлде түзүлүүгө тийиш. И требования повышаются. В-третьих, коллекции должны быть созданы профессионально. Европалык бул ири кароого автордук бренди бар бир нече казакстандык дизайнерлер катышып көргөн. Алардын ишин профилдик рыноктогу адистердин мамилесине караганда жетиштүү түрдө ийгиликтүү болду деп дагы айтууга болот. У нас 4-й раз уже коллективно. Биз Миландагы көргөзмөгө 4 жолу жааматтык түрдө катышып жатабыз. Ошондуктан биз 100гө жетпесе дагы дүйнө жүзү боюнча Италия, Бельгия, Германия, Улуу Британия, Корея, Орусия сыяктуу мамлекеттерден оңдогон экспорттук келишимдерди алдык. Россия. Өнүмдү илгерилетүүнүн дагы бир маанилүү бөлүкчөсү бул казакстандык өнүмдөрдү сатууга адистешкен соода жайларынын болушу. Астанада быйыл ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн дүкөнү 3-жылы иштеп жатат. Ал жеңил өнөр жай өнүмдөрүн өндүрүүчүлөр бирлигинин колдоосу алдында түзүлгөн. У нас нет никакой аренды. Бизде эч кандай ижара акысы жок. Кирүү үчүн мүчөлүк акы алынбайт. Эң башкысы ага катышуу 100% казакстандык өндүрүүчү болушу, экологиялык таза жерликтерден жакшы сапаттуу өнүм чыгаруусу зарыл. Сырья материалов. Казакстан экономикасына санариптик технологияны киргизүү, жаңы соода форматын, интернет платформаларды түзүүгө себепкөр болду. Бул аянтчада бир гана тигүү өнүмдөрүн гана эмес, интеллектуалдык эмгектин өнүмдөрүн дагы сатып алууга жана сатууга болот.
Платформа материал, комплект бөлүктөрүн, технология сунуштаган башка өнөктөштөр менен кезүүгө шарт түзөт. Биздин платформа аркылуу электрондук үлгү калыпты, технологияны жана башка товарларды сатууга мүмкүнчүлүк бар. Бул мисалдар Казакстандын тиги өндүрүшү, фэнш индустриясы өнүгүүгө жаңыча түрткү алууларын билдирет. Эң башкысы көйгөйдү так бөлүү, аларды чечүүнүн жолдорун табуу жана дүйнөлүк трендтерге карай умтулуудан коркпош керек. Бирок азырынча булар чакан гана долбоорлор, кырдаал жалпысынан анча ачык эмес. Аны жакшы жакка өзгөртүү үчүн кеңири багытта жана мамлекеттик деңгээлде иштелип чыккан колдоо талап кылынат. На сегодня это все. Бүгүнкүгө болгону ушул. Сиздер менен Иркебулан Бекмухамбет болду. Single Market программасынан көрүшкөнчө. До встречи в программе Single Market.